Анонимдүү алкоголиктердин күнүмдүк ойлонуулары. 3 айынын 30-у. Жаңы эркиндик. Биз жаңы эркиндикти сезебиз. Эркиндик мен үчүн бул бир нерседен эркин болуу жана бир нерсе жасаганга эркин болуу. Мен ээ болгон эң биринчи эркиндик бул ичкиликтин кулчулугунан эркиндик. Кандай жеңилдик. Андан соң мен коркунучтардан эркин болом. Адамдардан коркуу, акчанын жетишсиздигинен коркуу, милиция тараптан кармалуу, ийгиликсиз болуу коркунучунан, четке кагылуудан. Андан тышкары мен бүгүн сергектикти тандоо эркиндигине, өзүм болуу эркиндигине, өз оюмду айтуу эркиндигине, тынчтыкты сезип, сүйүп жана сүйкүндүү болууга, руханий жактан өсүү эркиндигине ээ боло баштадым. Бирок бул эркиндиктерге кантип жете алам? Чоң китеп ачык айкын көрсөтүп турат. Эгер мен келтирилген зыяндардын жарымысын толуктап баштасам, мен жаңы эркиндикти сезе баштайм. Бирок эски мааниде эмес. Мен каалагандай болсун деп эмес. Башкаларды көзгө илбей турган, бирок таптакыр жаңы эркиндик. Анын убадасындай жашоодогу өзгөрүүлөрдү камсыздай турган. Эркин болуу кандай кубаныч.